абдан эле көйгөйлөр көп да, Алмазакын Жанович. Мынагу элге барганыбызда ошол жол маселеси эми бул бүтпөс дастан болду го. Жол проблемаларычы. Мен канча айтып атам, ошол Мадиген жолун ушу 2010-жылдан бери эле Мадиген жолу деп келатам да, Самаркандек Мадиген Даркум жолу. Азыр эми 7 таш деп калды. Ушул дайыма эле тыйын бөлүнүп, жылда эле тыйын бөлдүрөмүн, анан техникалык жанагы жетишсиздиктен улам техника. Ушул токтоп жылбай атат да, кыскасычы. Ошону жылдырып эртелетсек эле ушул аябай долгострой болуп кетти да болчу. Мадиген жол деп жаттап эле калдым муну. Мен кайсы министр келет айтамын да. Ушул жолду анан арка Маргүн жолун болсо мына иш баягы ызы чуу өткөндө дагы кайра айтып атып, азыр эми иш болуп атат. Аныңарга ыраазычылык билдиребиз. Акча бөлүнгөнү менен ошол техника жетишпей атты эле, азыр иш жүрүп атат. Анан Кең Тала, Бешкент айыл аймактарынан 5000 гектарга кайракы жерди суу менен камсыз кылуу үчүн Козу Баглан дарыясынан чыккан Актерек каналынын көлөмү 3 куб суу айдаган Акниет насостук станциясын курууну жергиликтүү тургундар суранышты эле. Өткөндө ушул насостук станциялар дагы бизге эми биздин чөлкөмдө эми абдан суу маселеси оор да. Ушул станцияларды куруу жагында колго алышыбыз керек. Бул эми перспективанын жумушу, бирок ушул маселелерди карабасак болбойт, Алмазакын Жанович. Элдин саны өсүп атат, чек ара бекем болсун деп атабыз. Анан элге шарт түзбөсөк, эл агылып борборго карап, мындай ички миграцияны токтотуунун бир жолдору ушул да. Жерге, ушул жергиликтүү элге ушундай суу насостук станцияларды куруу жагындагы бул өнүктүрүү программасына кирген менен жылбай атат да. Анан мен ушу учурдан пайдаланып, жанагы Баткен облусунун өнүктүрүү программасын жана 500 миллионду освоение боюнча айткым келет да. Бир президент дагы ушуга көңүл буруп, освоение боюнча бир көңүл бурса да, акча айтса айткандын оозу жаман болот экен. Бир даректүү, маңыздуу иш көзгө көрүнбөй атат да. Ошол 500 миллион боюнчачы. Дареги жакшы болбой атат да. Мына жакшы проекттер болсо, анан өнүктүрүү негизги багыты эми облусту өнүктүрүү дегенден кийин ошо өнүктүрүүдөй проекттер ишке кириш керек да. Бул жөн эле кумга сиңген суудай болуп эле акча бөлүнүп, мындай баягы аты жыты жок болуп, изи жок болуп, жөн эле кумга сиңгендей болуп суу кетпеш, эми акча кетпеш керек да. Ушул освоенияны бир жакшылап бир анализ кылыңыздарчы. Дайыма айтып келем, ушул эме бир жакшы аналитика жасап бергиле.